Жайкы эс алуу мезгилинин башталышы менен көптөгөн жарандар өздөрүнүн эс алуусун ысык көлдө өткөрүүнү чечишет. Анткени кереметтүү тоолору менен курчалып, тунук суулары жана кайталангыс жаратылышы менен белгилүү болгон ысык көл өзүнүн кооз пляждары, дарылык булактары жана бай тарыхы менен республиканын бардык аймактарынан гана эмес, чет өлкөлөрдөн да туристтерди өзүнө тартып келет. Ошундан улам жарандардын эс алуусу эсте каларлык жана коопсуз болушу үчүн Ысык көл облустук милициясы бардык эс алуучуларга тартипти сактоо жана сервистик ыңгайлуулукту камсыз кылуу боюнча чаралардын комплексин турмушка ашырып келүүдө. Акыркы 3 жылда өздөрүнүн туристтерге сервистик тейлөө боюнча сапаттуу кызматын көрсөтө алган Ысык көл облусунун туристтик экологиялык милициясы массалык эс алуу жайларында өзүнүн катышуусун күчөтүүдө. Алар өздөрүнүн кызматтарын заманбап электр скутерлерде жана транспорт каражаттарында жүргүзүп келишет. Бул милиция кызматкерлерине максималдуу мобилдүү болууга жана ар кандай орун алган окуяларга ыкчам жооп кайтарууга мүмкүндүк берет. Экологиялык талаптарга толук жооп берген электр скутерлер менен эл көп чогулган көл жээктеринде жана сейил бактарда тез жүрүүгө ыңгайлуу. Андыктан милиция туристтерге жана эс алуучуларга көрсөтүлүүчү сервистик кызматтарын сапатын жакшыртуу боюнча иштерди улантууда. Бул жака келген туристтердин коопсуздугун камсыздоо учурунда көптөгөн туристтер дагы кайрылышат, суранышат, буюмдарын жоготуп алышы мүмкүн алар. Ошол учурда бизге келип кайрылышат. Бизди анткени көчөдө жүргөндө алар көрүп эле сразу электроскутерлер менен жүргөндө чакырышат. Барган учурда кайрылып, ушундай дегенде биз сразу жүзөкү кызматына каттап, ошол ишти аягына чейин алып барууга толук кийлигишебиз.